Адамдар тоом силер таянарга, аныкта өмүр ширин ар адамга, көп угуп да жагымдуу сөзүңөрдү, көп көрүп ырайымдуу көзүңөрдү, жүрсөм дейм жакшы адамдар араңарда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Бакый Ата районунун ардактуу атолу, көп кырдуу талант Курманбек Асанов өмүрүнүн көпчүлүк убактысын улуу кесип аталган мугалимдик, агартуучулук кесипке арнады. Анын балалык чагы андагы Кемер айылында өткөн. О, туулган жерим Кемерим, өзүңө келип эстедим өткөн балалык чагымды. Жыргалга батып тепчелек ушул сыйгалак ташыңды, жечелек чырканак ашыңды, кантип унутам сендей асылды. Өзүңдө төрөлгөнүмө таазим ием башымды. Тоо коюңда жайкысын, бүлдүркөн жеп сууңа чөмүлүп, кышында муз тепчелек ушул тоолоруңда карга көмүлүп, моокумубуз канбай оюнга балдар кечке кетчемес элек бөлүнүп. Азыр ошол кездер элестеп, эзилет ичим сөгүлүп, кийиндик каным тамган, о туулган жерим балбан, ажайып сулуусуң абдан, балалыгым өзүңдө калган. Курманбек Асанов бир туугандардын улуусу. Үй бүлөдөгү 15 бир тууган өсүп чоңойгон үйгө ар убак келип турат. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Кудай жылгасын. Кандайсыңар, жакшыбы? Аман эсенби? Ой, азамат, кандай? Жакшыбы? Кандай? Кандай? Жакшыбы? Кандай келген? Бул үй биз үчүн чоң үй. Атабыз Абдыш ажы киши, апабыз Нуска мына ушул үйдө 15 уул төрөгөн эне биздин бактыбызга. Анан ушу атабыздын жолун жолдоп мына ушул үйдө мына азыр бир деле 3 ажы отурабыз. Мына улуулата мен барып келдим, мына Жокең барып келди, Боки барып келди, тиги карындашым барып келген. Анан ушул жерден чоңойдук баарыбыз, бири-бирибизди мындай карап, улууларыбыз кичүүлөрүбүздү көтөрүп багып дегендей. Бул чоң үйдө 15 уул кыз төрөлүп, ак бешикке бөлөнүп, эне сүтү ата-ананын жеп ирдендик. Мектеп тарбиясын алдык, улууларды карап түздөндүк. Ар кыл окуу жайлардан окуп, эр жетип тегиз үйлөндүк. Анан туш тарапкан учуп күйлөндүк. Мамлекетке ак кызмат кылып, эл катары күн көрдүк. Ал кездер азыр кино кадрдагыдай көз ирмемдик. Ата акем ушул кичинекей кезинде эле спортко өзү шыктуу болуп, спорт жагында бизди да суу жээктетип, чуркатып, муздак сууга жууңгула чырак болосуңар деп бизди ошондой кылып өстүргөн баарыбызды. Анан музыка жагында шыктуу болуп, ырлар жазат, ырдайт. Анан эми акыркы убактарда ушу акебиз мектепте дагы ушу жакшы көрсөткүчтөр, жакшы балдарды баардык жагынан спортко тарбиялап, ушул көп жылы ушул айылда мектепте иштеп, ушу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалим деген наамды алды. Анан эми биз акем менен дайым сыймыктанабыз. Акем эми жөн эле жараң спорт, жараң өнөр жагында эмес, бул биздин ушул дин жагында дагы мынакей биздин үй өзү негизинен атабыз династиясы деп койсом да болот, ажылыкка барып, атабыздан кийин ушу акебиз барган, акебизден кийин инилерибиз, мына мен өзүм дагы ушу баарыбыз карындаштар, ушул үйдө баары бир 6-7 ажы бар да. Баарыбыз ушу ажылык сапарга барып, Кудайдын жолунда, Алланын жолунда жүрөбүз. Курманбек Асанов алгач Нарын жергесинде педагогикалык окуу жайды аяктап келип, Таласта бир катар мектептерде дене тарбия сабагынын мугалими болуп иштеген. Мен эми мектепти бүткөндө Нарында бир тайкем иштечи эле. Анан ошол тайкем ошол жакта мындай спортко кызыгып жүрөсүң. Ошол жакта педагогикалык окуу жай бар. Ошо менин колумда жүр, ошол жакты бүтүп келип анан жогоркуга тапшырбайсыңбы деп.
Mektepti 71-ci жылы бүтүп, анан ошо жака кеттим да. Ошо педагогикалык окуу жайды ошо Нарындан бүтүп. Анан 74-ci жылы келип ошо Талас облусунун бир топ мектептеринде иштеп, ошо мугалимдик кесипти ошо баштадым да. Анан бул өзүбүздүн азыркы мектепке 79-ci жылы келдим. Арыстан орто мектебине Кең Арал айылында. Анда Арыстанова эмес болчу, анан кийин коюлду да кишинин аты. Анан ошондон бери ушу мектепте үзүрүлүп иштеп келе жатам. Мисалы үчүн мен бир топ мындай спорт чеберлери мугалим болуп, ошолор менен иштештим, чеберлери. Бирок ар бир адам мындай өзү ошондой спорттун мыкты чебери болгону менен балдарга берүүсү анчалык жок да. Бере албайт, ошондой деңгээлге өзүндөй кылып көтөрө албайт да. А мен ошол жагынан мындай тажрыйбам, мындай немем жакшы да. Ошо жогорку деңгээлге көтөрүп, абдан изденем, кантип көтөрөм, ошо ойлоном, ошо машыгуунун ар кандай ыкмаларын өзүмчө да ойлоп табам да мындай. Башка баягы машыктыруучулар өткөн немелерден да башкача бир жолдорун издеп таап, анан ошондой ийгиликтерге жетебиз да, жеттик да. Курманбек агайдын окуучулары бир катар спорттук иш-чараларда байгелүү кайтып, 30 жыл аралыгында облустук, республикалык чемпионаттарда ийгилик жаратып келди. Облусту айтып отурсам, эми 30 жыл ашуун үзгүлтүксүз жыл сайын чемпиондор чыгып турду. Бир эмес эки түрүнөн 2012 жылы 4 түрүнөн областта чемпион болду. Волейболдон балдар кыздарымдагы, теннистен балдар кыздарымдагы. Мындай бир жылда 4 түрүнөн чемпион чыгарган мен Кыргызстандан угулетмин. Анан республикада болсо 4-5 жолу мындай 3-2 орундарда алып жүрдүк, анан чемпион кыла алганбыз. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, Курманбек агай колуна аккордеон алып ырдап, кези келгенде обон чыгарып келет. Мен көп жанагы өнөр ээлери менен көп эле жүрүп калдым аралашып. Жолдош балам бар эле, Талас театрында иштечи аккордеонист болуп. Анан ал кишилер менен жайлоолорго, малчыларга концерт коюп барып жүрдүк. Анан мындай ыргезелер болчу эле, ар бир районду республикалык деңгээлде чакырып. Ошолорго катышып, ал жактан жана өзүбүздүн тиги Караколдук Түгөл Баягаларды, Асан Калый, тиги Токон Ишпаев сыяктууларды ошо кароо сынактардан көрүп, таң атканча аларды ырдатып дегендей. Анан мындай концерт коюп келип калган учурларда дагы аларды мындай мен 2-3 айылды кошо түрө кыдырып алардын жанында жүрчүмүн да. Жана жолдош балам экөөбүз. Биз али Ырыспай бир жылдары Ырыспай концерт коюп келип калды. Жана жолдош балам айтты, жүр барып бир кичине неметип коелу деп. Күндүз эми алар эс алып жатат мейманканаларда. Анан баягы жаныбызга бирдекен салып алып барып Ырыспай акелер менен кичине жана жүздөшүп дегендей ал убакта ошодо. Ошентип таанышып аларды, ошолордун таасирлери дейм. Жана төкмөчүлөр менен да көп ээрчишип жүрүп калдык ошо. Эсте кең баш болгон эстебеси, Замирбек. Ошолордун таасири, анан өзү жараткандын өзүнүн берген дагы ошо шык жөндөмү бар да. Ошолордун таасиринен улам анан кыңылдап, анан оңдор ыргактар келет. Анан ошолорду мындай ал убакта азыркыдай каякта телефонго жазып коюш. Баягы түндө же болбосо бир жакшынакай олтуруштан келсең бир ыргактар келет. Анан ошону улам кайталап унутуп калбайын эртең деп баягы аккордеонго салып, улам кайталап баягы эзиме жаттап калып. Анан эртез анан сөз издейм ошолорго ылайыктуу. Көбүнчө ошо менин чыгармачылык оондордун басымдуу бүт эле көбү деп башта 90% Байдулла Сарноговдун сөздөрүндө жазылган. Ал киши менен дагы болгом. Баягы жаш кезде ал киши тетиги Ала тоонун жанында Сейил деген бир кафе бар эле, ошол жерде турар эле дайым. Анан биз ошо баягы жакшынакай бир окумуш ырларын угуш үчүн эле анан барып ошо туруп угуп, кийин 70 жаш немесинде Бишкекте өткөрүп аткан кечесинде дал келип калып, анан ошол жерде өзүнүн бир
сөзүнө жазылган оонумду ырдагам ошол жерде. Ошол сахнада ырдап. Анан концерт бүткөндөн кийин ар жакта жанагы баягы чай питие болот го. Жана ошондо жана Жалгасынова, Дарика, Керим Тураповдор менен ошо Байдыкен кошо туруп, анан тамашалап неметкем. Оозума бир түкүрүп койсоңуз болот эле. Ушундай. Өнөр ээси акын Байдыла Сарнакоевдун сөзүнө жазылган бир тобурларга обон чыгарган. Ал обондордун бирин аткарып берди. Сөзү Байдыла Сарнакоевдуку киного кетип баратам деп баягы 60-тан ашканда жазган окшойт. Аны ошого жаралган обон. Аткаруучу автор. Жигит кезимде чокудан чыктым чокуга. Чокуга мени чыгарган жаштыктын дамын отунда. Эңсесем эми чыгарбайм, чокулар калды бийикте. Жаштык кез өттү жан берип, айрылып таттуу үмүткө. Киного кетип баратам, алганым менен жайма жай. Жигит кезимде түшүмдө жүрдүм кушкарба. Öbüktey kanı muhtaşım, önümde жүрдüm kızlarla. Düşümden eli kış emis, karnıma kaldım karmamay. Önümden eli kız emis, gelimde kaldım canlamay. Bağıtım yalnız özünde, başkana kılmay babay. Toyluğu getip baratam, kempir çemmeyen cayma cay. Ensesem emi çıgalmayım, çokular kaldı birlikte. Yaşlık tez öttü can verip, ayrılıp tattı ülke. Düşümden yeni kuş emis, karada kaldım karmamay. Önümden yeni kız emis, gelinde kaldım canlamay. Vakıtım yalnız özünde, başkana kılın bayramay. Kinoğu getip baratam, kempir çemminin cayma cay. Toyluğu getip baratam, kempir çemminin cayma cay. Курманбек агайга жараткан тарабынан берилген дагы бир жазмакерлик өнөрүн айтып кетпесек болбос. Кези келгенде колуна калем алып, коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдү, көйгөйлүү маселелерди жазып келет. Бул жазмакерлик өзүм мектепте окуп жүргөндө кыздарга мындай кичинекей бир куплеттен жазып мындай неметип тамашалап неметип жүрчүбүз. Мектепти бүткөндөн анан бир мындай общий тетрадь түзүшү бар бир мындай неметчи эле. Анан ошонун баарын кийин кыздар көргөзүп жүрдү. Азыр деле ал кыздар менен шеринебиз бар. Балдар менен өзүнчө, классташ кыздар менен өзүнчө. Анан көргөзүп калат, о Курманбек мына баягы мектепте жазган ырларың деп. Анан мектептен де ошондой бар болчу, анан кийин жанагындай кишилер менен жүрдүк. Көп окуйм жанагы Байдыкеңдин ырларын, Шыгыл акындардын ырларын көп эле алып окуп жүрдүм. Ошолордун таасиринен улам. Анан ошо жазма жагына неметтик да. Обончулук негизи өзү жаш кезде жакшы жаралат экен. Азыр билбейм кандай обон жаралар, анан бир жагы ошондой да.
Acı Abdыш atабыз, балдарга тийип батаңыз, баарыбыз эл үчүн иштеп жатабыз. Анан Нускапа Осмоз 15 төлөгөн, а кишиге мынтип жазып койдум. Нускапа айланам сенде энеден 15 уул кыз төрөгөн. Бул колуңдагы 101-чи чөбөрөң деп жана сүрөтүн алып түшкөнү бар экен, ошентип жазып койдум. Кең арал сендей жер кайда, керилген өзөн төр кайда, жашара берген жасанып жашоону сүйгөн эл барда. Айтылат айылым Манаста, ажайып айыл таласта, бар бекен бизден айылдай, бар болсоң айтчы каякта. Өсө бер алтын мекеним, өзүңө таазим этемин. Эмгеги сиңген кыргызга уул кыздын бирдиң меченин, көрктөй бер куттуу айылым, кең арал кичи мекеним. Башканын сугу түшкөн жер, бактыга биздин бүткөн жер, күч кубат алып жашарган мүрөктөй сууңду ичкендер. Сууларың токой бакшагың, сулууну сендей таппадым, союзга болгон таанымал спортту сүйгөн жаштарың деп. Анан биздин айылдан эл акыны Гүлсайра Момунова деген эжекебиз чыккан. Опера ырчысы чыккан. Эми ошо Гүлсайра эжебиз бир жылдары келип калды. Анан мен ошо Гүлсайра эжеге арнап ошол жерден ыр окудум элем, абдан бетимен айланайын, жазып жүрөсүңбү деп сурап, жо жазбайм деди, ошондой сиз өңдүү инсандарга эле жазып коймойм бар десем, жаз. Муну мен китебиме базам бул ырыңды деп, кийин китебин белек кылып, ошо ырымды базып, ушундай немелер бар. Жаштарды спортко тартуу агайдын башкы максаты. Жашы 70-ке келсе дагы жаштар менен тең тайлаша теннис ойноп, окуучуларды алдыдагы мелдештерге даярдап келет. Учурда өзүнүн үйүндө спорттун бул түрүнө машыктырып жаткан учуру. Мына 50 жыл болду иштегеним. Ушу мугалимдик тармакта. Анан ошо топтогон тажрыйба алгач мындай анча маани бербей жүрдүк. Баягы эми атай спорттун ар бир түрү боюнча тренер, машыктыруучулар бар да. Эми аларды жеңиш кандай болот, бизден келеби келбейби дегенсип. Анан окуучуларым ийгилик жарата баштады. Облустун чемпиондору болуп баштады. Анан о болот турбайбы деген кыязданан усиленно иштей баштадым. Анан жыл сайын мына 30 жыл ашык облустун чемпиондору болду. Эми кошуп айтканда да волейболдон чыгарып жүрдүм алгач. Республикада 3-чү орунду алышып жүрдү. Андан кийин ал волейбол боюнча атай тренер келип калды, машыктыруучу. Анан кайра кой деп анан кийин теннисти, стол теннисин колго алып, андан чыгарып баштадым. Мына республикада 2-чү, 3-чү орундарды 3-4 жолу алышты, ээлешти кыздар командасы. Жакшы ошондой анан изденесиң баягы. Жанагындай бу жерде ракеткаларды неметиш керек. Ар кандай мисалы Бишкектин окуучуларынын ойногон ракеткалары $100 ары турат. А биздики болсо жөнөкөй эле мындай бир 500 сомдук ракеткаларды алып берип, ошолор менен даярдап жүрдүк. Курманбек Асанов бир эле билим берүү тармагында өтөгөлүү эмгек өтөбүстөн айылдын көйгөйлөрүн дагы көтөрүп, жогорку бийликке жеткирип келген. Мындан улам айылели Курманбек Асанов агайды 1-элдик курултайга делегат кылып шайлашкан. Курултайга биздин алдагы спорт комплекси курулуп калган. Анан кийин бүтпөйт 10 чакты жылдап токтоп калды. Айыл өкмөт башчылары алмашып атат. Анан курултай болот деп калды. Анан мен дагы талапкерлигимди коюп, анан мен айттым, ошону бир жагына чыгарып келгенге менде шанс бар. Шайласаңар мен барып келейин деп анан көпчүлүк анан мени шайлашты делегат кылып. Анан мен өзүм жана ыр менен жазам, Шыреле президентибиз Садыр Нуркожоевич ыр менен абдан жаздым деп түшүндүм. Анан ошол жерде баягы 2-3 экземпляр кылып алгам. А жерден эми финансы министрине дагы бердим, жана жазылган ошо президентке жазылган мен бердим да кишилердин да колуна. Анан баягы курултай бүткөндөн кийин бүт министрлер баягы бизди кабыл алышып атты. Очередь көп. Анан мен очередь көп экен, анан тиги финансы министри өзүбүздүн таластыкта. Айланайын алмаз. Муну очередь жете турган эмесмин, мага бир телефон номеруң эле берип кой деп алып алгам. Анан ошо телефон менен байланышып турдук.
Анан жанагы спорт комплексиңердин чатагы эмне, ошо жөнүндө бизге дагы керек информация дегенден соттун чечимдеринин баарын ошо кишинин колуна алып барып берип, бул жагы болбойт экен, анда жаңы өзүнчө башка спорт комплекс кенеметели деп ошентип айтышкан. Анан кийин ошо жаңы муногу спорт комплекске келди да. Долбоор мына сиздин президентке жазган катыңыздын негизинде жаңы спорт комплекстин долбоорун чийүүгө 500 000 сом каралды. Ошонун менен анан спорт комплекси жаңысы келди да. Эски ошол бойдон эле дагы деле турат. Биздин мынакей Бакыята районубузда кадырлуу аксакалдардын бири бүгүнкү күндө мынакей ардактуу эс алууга эле чыгып үйүндө жатпастан мектепке келип кесиби боюнча дагы балдарга өзүнүн алган тажрыйбаларын берип жүрөт. Анан экинчи жагынан алсак, эми баягы аксакалыбыз карылыкта эми ар бир инсандын парзы, мындайча айтканда Мекке, Мадинага барып, ал жактан да хажылык сапар зыярат кылып келген. Хажы агай деп айтабыз. Өмүр бою ушу билим берүү тармагында эмгектенип, канчалаган окуучуларды чыгарып, ал агайыбыздын бүгүнкү күндө окуучулары республикалык деңгээлде чоң кызматтарда иштеп жүрөт. Өзүнө дагы мамлекет тарабынан бааланып, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамын алган. Мына курултай биринчи президентибиз менен указы менен белгиленип, биринчи элдик курултайдын делегаты болуп шайланып, кадыры бар экен. Ошол өзүбүздүн айылдан, мындайча айтканда айыл өкмөттөн шайланып барып, ал жерде дагы ошо районубуздун өнүп өсүүсүнө салымын кошуп, көйгөйлүү маселелерди ошол жерден көтөрүп, ошол маселелерди чечип, элибизге бир жакшынакай бир шарт түзүп берсек деп айтып өттү. Мына быйыл аксакалыбызга дагы райондун ардактуу атуулуну бердик. Эми баягы эмгеги сиңип, азыркы күндө айылдын ардактуу атуулун алды. Андан кийин райондун ардактуу атуулун алды. Элибиздин ичинде кадыр барктуу аксакалдардын бири. Аксакалдын эмгеги бааланып, мындан ары дагы ушу элибизге кызмат кылат деген ниеттебиз. Биз ушундай аксакалдарыбыз менен дайыма сыймыктанабыз. Замандаш, классташ жана таланттуу дос катары бирге өсүп, чогуу окуган жолдоштору Курманбек агай менен ар убак сыймыктанышат. Бул классташыбыз илгери тетиги суудун аркы бетинде Кемер деген айыл болгон. 4 класска чейин ошакта окуду. Анан 5 класстан бизге классташ болуп кошулду да. Бул жаш кезинде нарындан жана физкультурный эмесин бүтүп келген. Анан бул күрөшүп жүрдү. Жакшы күрөшүп жүрдү. Областтын чемпионатына катышып, 1 место, 2 местолорду ээлеп жүрдү. Анан кийин көрүнгөн мектепте иштеди. Аяктан анча таланты билинген жок. Анан биздин мектепке келгенден баштап таланты анан өркүндөй баштады. Ошол жерде балдарды тарбиялап, кыздарды тарбиялап, областтын чемпиону болуп жүрдү. Волейбол боюнча кыздардын командасын чемпиондукка чыгарды. Теннис боюнча республикага чейин апарды балдарды. Бул ошо спорт жагынан эметти. Анан жаш кезинде өзү дагы таланттуу ырчы болчу. Түгөлбай Казаков, жана Азангали Керимбаев, ошолор менен ырдашып, ошолор буга баа берип, кел бизге кошул деп талай эместер үгүттөсө керек. Анан буйрук эмес да. Аяка барган жок. Анан берден ыргезелерге катышып жүрдү, жаначылык конкурстарга катышып, байгелерге ээ болуп жүрдү. Анан улам картайган сайын илхомдор ачылып баштады мунун. Кийин анан ыр жазып баштады. Ырлары да ушунчалык курч. Жаначылып чогуу отуруп калсак ар бирибизге ырда кыял жоруктарды ыр менен айтып, тосторду ыр менен айтып, ушундай таланттуу болуп кетти. Үлгүлүү үй бүлөлөрдөн деп эсептейбиз. Жанагычылап курултайдын 1-курултайдын делегаты болду. Айыл эмесин көтөрүп туруп 1-курултайга ушуну делегат кылып шайлады. Анан ал курултайдан биз мындай маселени коскоп кел дедилик. Мына спорт комплект ушул коскоп
мына курулуп атат буюрса. Курманбек агай азыркы учурда дагы Кең Арал айылындагы Аман Арстанов атындагы орто мектебинде эмгектенет. Окуучуларга дене тарбия сабагынан сабак берип, талбай эмгектенип келе жатат. Агай мен 33 жылдан бери чогуу бир мектепте иштешип келатам. Анан эми агай как мугалим катары ошондой эле колунан көп нерсе келе турган агай да. Таланттуу өзү. Анан эми мугалим катары айта турган болсок, мектеп үчүн көп кызмат кылды. Окуучуларды спорттон абдан чыгарып атты, республикага чейин чыгарып атты. Окуучулары спорттон республикадан 3-чү теннис боюнча 3-чү, 2-чи орундарды ээлешти да. Анан ошол эмгеги үчүн агай эмгек сиңирген мугалимди алды. Бул эмгек сиңирген мугалимди алуу дагы бул өтө чоң жетишкендик. Бул мектеп боюнча бир гана агайдын эмгек сиңирген мугалим деген наамы бар да. Бул айыл үчүн дагы көп нерсе кызмат жасады. Спорт комплекс курулуп атат. Ага агайдын эң чоң салымы бар да. Эми агайдын ушул Кутман Курак 70 жашы кут болсун, ден соолукта болсун, дагы да болсо ошо жаштарды өстүрүүгө, акыл насаат айтууга салымын кошуп жүрө берсин. Үй бүлөсү менен Кутман Курак ушул убакытты жакшы аксакал болуп өткөрө беришине мен тилектешмин. Курманбек агайдын үй бүлөдөгү 15 бир тууганы бүгүнкү күндө ар кыл тармактарда эмгектенишет. Ар бири өз алдынча очор бачар, ордолуу шаар болушкан. Илгери тиги армияга кеткенде, уже узатканда ыйлагам, ошо акем кетип атканда согушка кеткенде андайлар да болот экен. Бир туугандыкы эми башкачараак экен да. Ошо узатканым эсимде алигече. Баягы илгерки убакта биз эми жашпыз да. Ал убакта армияга узаткан биз кетип эле немеге узатып аткандай эле болгонбуз. Анан эми азыркы башка турмуш, анда башка болгон. Анан бир тууганыбызды баарыбыз жакшы көрөбүз. Баарыбыздын аксакалыбыз, сыйлайбыз дегенде. Өзү жакшы, түз сүйлөйт, түз жүрөт, дайым. Эми 15-тин баарын мен кыздардын аксакалы, Кукун акем болсо ал балдардын аксакалы дегендей. Анан аларды көтөрүп чоңойттук. Ал убакта жоңубузга көтөрүп танк коюшчу. Ал убак башка. Баягы ойносоң дагы жонуңа таңып алып ойночубуз дегендей ушундай турмуштар болгон. Илгерки турмуш деген жакшы экен. Азыр ойлосом, ошо убагында бизди туура тарбиялаптыр. Эмгекке, ошондой боорукерликке, ошо боорукер өзү эмгекчил, ошо эмгекчил үчүн Кең Аралдын бир топ балдарын баарын жакшы даражага жеткизди. Спорт жагынан баардыгын тренер болуп иштеп, алардын баардыгын көп эле эмгеги сиңди мектепке, жакшы аябай. Балдардын баардыгы ошо окуган балдары немелерин, тренерин агайын жакшы көрүшөт. Үйдө эң улуу болгондон кийин, атамдан кийин эле Кукун акемди көрдүк да. Кукун аке дейбиз. Агай болсо бизди үйдө деле агай, мектепте деле агай болуп чоңойдук. Мен кичинекейимде баарыбызды Гүлбарчын жеңем экөө мектепте ошо келип эле мугалим болуп калды. Анан баарыбызды эчитип алат эле да. Анан бир үйдөн бир 7-8 окуйбуз да. Анан баарыбыз ошо Кукун акемдин артынан ээчип мектепке барып атканда эле азыр эстесем бир чоң жамааттай болуп барар элек. Анда ак фартук, ак көйнөк кийчик, галстуктарыбыз тагынчык, анан улуулары алдыда, артта биз ээчишип барар элек. Анан менин сыймыктанган жерим агай дагы, эже дагы биздин бир туугандарыбыз. Үйдө агай байке жеңе болгон менен мектепте агай эже. Анан барганда баарыбыз жакшы окучук. Анан ардак такта илинип турат да мектепте. Анан баарыбыздын баланча 8-чи Б класс, Асанов класском дагы кийинки ошентип баарыбыздын сүрөттөрүбүз ардак тактада илинип турар эле да. Мына бизге ушул өтө бир чоң сыймык болчу кичинекей кезибизде. Гүлбарчын жеген болсо мага класс жетекчи болгон 4-классымда эң биринчи класс жетекчим ушу Гүлбарчын эже эле. Анан апам айтып, апа менин класс жетекчим аябай сулуу кыз, жапжашыл кремплин көйнөгү бар эле. Анан ошо көйнөгүн эле элестеп элетим эле, татынакай чачы узун бир чүрөктөй кыз эле да. Анан апа ушуну келин кылып алыңыз деп айтып, анан Алла Таала ошо мен оозума салдыбы ниет кылып, анан бизге келин болуп калды да. Ошондон баштап мына жеңем бүгүнгө чейин акем экөө биздин
мындай уста келатат. Агай аябай тартипти бекем кармаган. Кукуна акем келатканда баарыбыз тизилип турчук, таза кийинчик, таза жүрчүк, таза сүйлөөчүк, ушул жактарды касиеттерди ошо Кукуна акемден алдык деп ойлойм. Мен Курманбек байкем менен көп аябай сыймыктанам. Курманбек байкем деген көп кырдуу талант. Бул спорт чебери, спорт жактан көп жаш таланттарды, көп балдарды чыгарды. Дүйнөлүк ареналарга чейин чыгып атат. Музыка жаатында болсо андай өзүнүн көп обондору бар жазган. Ошол эле биздин кең арал айлыбыз жөнүндө дагы чыгармасын чыгарып ырын жазды. Аны биздин кең аралдын гимни катары дагы ырдасак болчудай да. Анан байкем менен жеңем жөнүндө көп айта берсек көп сөздөр бар эми. Анын баарыбыз сыймыктанабыз, улуу бир тууганыбыз катары. Атам менен апамдай болуп, мен анда кичинекей кезим, мен кичекей болуп, атам менен апамдын ордунда атам апамдай эле көрөм. Бала чакалуу, жакшы үй бүлөлөрдө, бактылуу үй бүлөлөрдөн деп билем. Бизде аябай жакшы, кичинекейибизден бизде тарбия тартипке аябай үйрөткөн. Биз ошол байкемдин тарбиясы менен чоңойдук. Аккан арктан суу агат дегендей, Курманбек агайдын ырчылык өнөрү неберелерине да өткөн. Алар менен ар күнү ырырдап, манас айтып, үйдүн төрүн көрүккө бөлүшөт. Азыр неберелерим чоң атасынын коркконго кош көрүнөт деген чыгармасын аткарып беришет. Minin manas başkanlık sakla adı çok nindi kız adını ayaba bayga burada düştürdün kuyudu baştürdün öte gaşibetteden kalı olursun gamat kalı kalay kaç kardeş kalay kitan baş kardeş kaç kaçılıp alıptı kıkmal akadem olup kıkı masa ondot manas kıp muştaşta alıptı hey manas kıgız 1979 жылы 10 сентябрда баш кошконбуз. Экөөбүз бир мектепте чогуу окуганбыз, классташпыз. 79 жылы бул Кировкада иштеген Чолпонбай мектебинде. Анан үйлөнгөн мен бияка которуп келди. А мен 76 жылы окууну бүтүп келип, өзүм окуган мектепте иштеп, өзүрлүү эмгектенип, анан 79 жылы ошо экөөбүз баш кошконбуз. Андан бери 45 жыл өттү. Бир мектепте иштеп, баягы адам бир жерден көгөрөт дегендей ошо бир жерден агарып көгөрдүк. 5 2 3 кызыбыз бар.
Кудайга шүгүр, ар ким өз орун тапкан. Улуу балабыз Канадада облусия боюнча иштейт. Үй бүлөсү менен ошол жакта. Ошол өзүндө өнөрү ошол калса экен деп бүт мээнеттерин ошо неберелерине, жээндерине үйрөтүп атат. Анан деги мугалим кесип уш экен да. Өзүнүн ошо артта калган өнөрдү балдар улап кетсе экен деп ойлойт экенсиң. Анан Кудайга шүгүр, ошо менен ошо аракет кылышып эле жасаганды балдар жасап жакшы жүрүп атат. Өрнөктүү өмүр жолунда өрөөнүн кадырлуу аксакалы Курманбек Асановдун билим берүү тармагындагы эмгеги, жаштарды спортко тартуудагы аракети жана айылдын көйгөйлүү маселелерин жогорку бийлик өкүлдөрүнө жеткирип, аны оң жагына чечүүдө зор күчүн жумшады. Курманбек агай бир катар мекеме уюмдардын сыйлыктарына татыган. Бакай Ата районунун ардактуу атуулу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамы ыйгарылган. Аксакалыбыздын жалпы элибизге сиңирген эмгеги ополтоодой. Себеби дегенде бүгүнкү күндө ушул областыбызда бирден бир эмгек сиңирген мугалим наамын алып жүргөн аксакалдарыбыздын бири болот. Ушул өзү биздин райондун, областтын ардактуу атуулу болот. Бир топтогон жаш жакшы кадрларды, ушул мамлекеттин өнүгүшүнө чоң салымдарды кошуп жүргөн патриот жигит кыздарды тарбиялап чыкты десем жаңылышпайм. Мындан ары дагы мына бүгүнкү күндө дагы өзүнүн ушул жигитке жетмиш өнөр аздык кылат демекчи. Калеми менен бир топ жаштарга үлгү болуп, Кыргызстандын келечеги үчүн күйүп, ушундай бир орундуу жазып жүрөт. Андан сырткары ушул өзү чыгармачылык жагынан дагы бир топ кырдуу таланттуу адам десем жаңылышпайм. Эми эң негизгиси ушул баарыбызга тең ушундай мен дөөлөттү каалык каалайт элем. Себеби дегенде бул дагы бирден бир биздин жаштарыбызга келечекте бир жакшы үлгү боло турчу аксакалдардын бири. Ишине ийгилик кааламакчымын. Дагы бир жолу юбилей менен куттуктайм. Басып өткөн байсалдуу жолу эл үчүн кылган ак кызматынын акыбетин көрүп, кадырлуу аксакал аталган Курманбек Асанов быйыл 70 жашка толуп турат. Суу өмүр деген сөз бар. Суу жандуу жансыздын азыгы. Ушул талас суусу кандай тынымсыз ылдам агып жатса дагы өмүр дагы ошондой экен. Бүгүн дөөлөттүү карылыкка кадам коюп, аксакалдыкка аттанып, 70 жашка чыгып олтурам. Артты карасам көз ачып жумганча өтүп кеткен убакыт. Көп нерсеге жеттим, тагдырыма ыраазымын, шүгүр Кудайга. Үлгүлүү үй бүлөнүн башында ден соолугуңуз чың болуп, ары түйшүктүү жана жоопкерчиликтүү ишиңизде ийгиликтер көп болсун. Бар болуңуз, Курманбек агай.